Биз неме бала чарчап калганда биринчи бир бала чарчап калды, андан кийин экинчи биздики, андан кийин дагы бирөө чарчап калды да. Ал кыймылдар бүт баары жакшы болчу бала. Болгон ошо кредит эткен мени жетпей. Бала уже көгөрүп баштап эме болуп тур. Ошо капкара болуп, өпкөсүнө кан кетип ушундай болуп тур да. Өздөрүнө 1 жыл 2 жыл мурун кам көрүш керек. Көтөң текшерилиш керек. Мына бизде азыр ВУИ деген көп болуп атат, аномалия көп болот. Анын баарын алдын алыш керек. Врачтар өздөрү билбей атышат эмнеге депчи. Жылына 4000ден ашык ымыркайдын жарык дүйнөгө келишине көмөгүн көрсөткөн Караколдогу төрөт үйүндө ушул жылдын алгачкы 2 аптасында эле 6 ымыркай чарчап калганы тууралуу маалымат желдей тараган. Буга байланыштуу Саламаттык сактоо министрлиги атайын комиссия түзүп, окуянын чоо жайын иликтеп жатат. Азаттык болсо Каракол шаарына келип, ымыркайларынан ажыраган энелердин айрымдарына кезигип, окуянын чоо жайын биз дагы билгенге аракет кылдык. Биз менен алдыда чогуу болуңуз. Түп районунун Токтоян айылы. 24 жаштагы Бегайым менен жолдошу Илгиз эгиз уулду болоорун билип, аларды чыдамсыздык менен күткөн. Айылдык дарыгерлердин кароосунда болуп, 1 январь күнү айы күнүнө 10 күн жетпей, Караколдогу төрөт үйүндө көз жарган келиндин бир уулу чарчап калды. Анан ошо тоготуп барганда жакшы эле эметип атышты, кабыл алып элечи. Анан бирок мындай жүрөгүн дагы ичинен текшергенде баланынчы жакшы эле согуп атат деп айткан. Анан төрөгөндө да иңалап жакшы эле төрөлгөн, экөө тең эле. Экинчиси 1,8 болчу чарчап калганы. Бул 2 килограмм бирдеме болчу да. Анан экөөнүн беси аз деген үчүн эле вакуумга алып кеткен. Анан бир күн жакшы эле жатышты. Жакшы эле жатып, жакшы эле эметип атышты. Карап эле атышты аяктан деле. Анан ошо эртеси кечинде эметип калды да, мындай дары сурашып эметип калды. Бала уже көгөрүп баштап эме болуп тур. Ошо капкара болуп, жаман болуп, ошо өпкөсүнө кан кетип ушундай болуп тур да. Ошо колунан келишинче эле жакшы эле жардам берип атышты. Анан ошо чарчап калды, ушуну капкара болуп эле өңү. Дем келбей атат, жүрөгү эме солкундоп атат депчи. Ошо анан Назгүл Элебаевна деген эже аябай жакшы карады, саат сайын келип карап атты, ошо эгиздин бирөөсүн алып калды жакшы эле. Төрөтканада жаткан жаш эне 15 күндөн кийин эгизинин түгөйүн кучактап үйгө келген. Январь айынын 1-жарымында төрөтканада Бегайым өңүдүү дагы 5 эне баласынан ажыраган. Ошо күйөөм экөөбүз барып мындай эметкенде эгиз балдарыбызга окшош кийим алганбыз, мындай кылып. Анан аябай даярданганбыз. Амирханга кийгизебиз деп. Аябай экөөнү чогуу садикке алып барып, чогуу чоңойсо деп ойлочумун. Чогуу мектепке барып, кийин үйлөнгөндө деле чогуу эгиз кыздарга үйлөнсө депчи. Ошентип ойлогом. Анан тилекке каршы Кудайдын буйругу экен, ушундай болуп калды. Кудайга шүгүр, ошо бирөөсү дагы аман калганына. Ошо Элебаевна аябай колунан келишинче аракет кылып, бирөөсүн сактап калганга эме кылды. Колунан келишинче жардам берип, 2 саат сайын келип текшерип, ошо. Бегайымдын жубайы Илгиз төрөткө катышууну каалаган, бирок ага дарыгерлер тыюу салганын, уулунун өлүмү ага түшүнүксүз болуп калганын айтып жатат. Оома Кудайым буйрса атам экөөбүз көтөрүп чыксакпы деген биз эгиздердичи. Ушундай баягы эме менен күткөнбүз, аябай. Ушундай сүйүнүч мененчи, анан баягы Кудайдын буйругу экен. Бирөөсү чарчап калды, ошо. Аябай эле эме экен. Кыйын экен да мындай жаткандачы. Бунун да өпкөсү ачылдыбы? Мунун өпкөсү ачылып, мунун өпкөсү жакшы. Өпкөсү Кудайга шүгүр, баары жакшы. Ошо беркинди сүзүп эле ошо кан чыгып кеткени жаман болду да, өпкөсүнөн кан чыгып кетип. Өпкөсү иштебей калды. Өпкөсү ачылбай калды да. Жеке эле биздики эмес. Где-то бир көп экен да, көп. Бая күнү ошо келинчегим айтат, дагы бир эгиздикке чарчап калды, ушундай бакыр өкүр ыйлап атат деп. Коркуп айтпачы, айланайын кокой.
чукпачы эмен кайра эме кылбачы деп эме кылбай койдум да, сүйлөтпөй койдум ой. Эжем айтып атты, Бишкекке апарсак болмок мындай тигиндей деди. Бирок эми баягы 1000 ай баягы пендебиз да, мынтсек болмок, тигинсек болмок депчи баягы Кудайдын буйругу үчүн. Врачтар колунан келишинче жардам кылып атышты. Ушундай жүгүрүп атышты. Мен жанында турдум. Где-то 2 күндөй жанында жаттым. Жанына карап ар жак бир жардамдашып деген эме. Ошо кадимкинде өзүлөрү кошо ыйлап, өзүлөрү эме кылып, ушундай жакшы жардам кылып атышты. Ушул эле Түп районунун Шаты айылында мектепте мугалим болуп иштеген Алтынай Акимованын да баласы чарчап калды. 23 жаштагы кош бойлуу келин төрөтканага 29 декабрда түшүп, 1 январда операция жолу менен көз жарган эле. Дарыгерлер айы күнүнө жетпей турган келиндин 840 граммдык ымыркайынын өпкөсү ачылбай, жүрөктөн башка органдары иштебей оор абалда деп вакуумга салган. 6 ай болуп өтүп калган кезден баштап эле оорлоп баштады, оор болуп эле, анан ылдый болуп эле, тыгылып эле. Ужеге түшкөндө деле ошо айтып атты, ылдый экен депчи. Анан ошо декабрдын 13-үнөн баштап эле кровотек өттүм. Ошону кровотек эле анан эме больницага барып жатканбыз, Кашкарга барып. Кашкарга барып жатканда эле ошо укол салышты. Анан 2 күндөн кайра эле чыктык. Больницадан кайра чыккандан кийин эле эме болот, үйдөн бир кан аралашып келип эле, выделение аралашып эле ушинтип жүрдү. Кайра больницага бардым. Ошондон эле эметип кетти да. Кровотек такыр басылбай койду. Анан 29 декабрь түндө жаттык, ошондо деген эме болду. Белим тонус болуп ооруп, аябай ичим ооруду, белим ооруп, толгойдой ооруп эле барсам эме болду. Эме кылышты. Укол эме кылышты да, сайып эле анан ошондон токтотушту. Свеча салышты да, ошондо тонус болуп ооруткан токтоду. Анан токтоп эле, анан эме кылышты, 30да карап жатышты, 31де карашты, анан биринде кайра кан эме болуп келди. Аябай уюп келди да. Анан ошондо эле сразу операцияга киргизишти. Анан операция болдум, бирде операцияга кирдим, ошондо 4 ойгон. Ошондо врач айтты, эме деп, отслойка болуптур, маткадан тон ажырап кеттир өзүнчө болуп. Анан ошондон кан келиптир деп, анан маткам трубкалары карап кеттир. 1 күн жашап, 2 январда чарчап калган уулун Алтынай бир эле жолу көргөн. Кичинекей болчу, аябай эле. Врач айтты, ошо жүрөгү эле иштеп атат азыр деп. Мен ошондо эртеси палатага которулгандан кийин 3-4 барып көргөн, кечинде 8ден өткөндө чарчап калды. Эгер мен өзүм 7 айга жетип алайын деп жүргөм, бирок маткам чирип кетмей экен да, жүрө бергенде. Ошо врачым да айтты, эгер эме маткаң трубкалары карап атат, бир алып салайын дегем, бирок койдум деди. Тийген жокмун деди. Точный диагнозун айтышпайт, же мындай эмне кылыш керегин айтышпайчы, же төрөйсүң, айын күнүңө жетесиң же жетпейсиң деп айтышкан эмес да. Бир укол сайып коюш эле, ушинтип жүрүп элечи. Күндө эртең менен түштө сайып коюп эле, а так мындай точносын айтышпай эле ушундай. Негизи көбүнчөсү эле ошондой да, патологияда ушинтип. Ай күнүнө жетпей төргөндөр толтура карашпайт. Бирок азыр көбүнчөсү жаштарды алып эле, тажрыйбасы жокторду алып эле көбүнчөсүн операцияга кетирип атышат да. Баланын жүрөгү жакшы сокпойт экен деп эле операцияга кетирип салып эле кесаре болгондор толтура да азыр. Көп эле эме болуп эле бири-бирине түртүп коюшат, место жок болуп калса эптеп эле чыгарып ийишет. Алтынай туң уулум 3 жаштагы Имранды да айы күнүнө жеткирбей төрөгөн экен. Көп өтпөй балага шал оорусу бар деген диагноз коюлган. Азыр кичинекей Имран жакшы баса албай, адистердин көмөгүнө муктаж болуп турат. Жок, мындай планда жок болуп калган да. Негизи азыр деген боюмда болот деп ойлой эле жүрөм. Билген эмесмин боюмда болгон, ошо 2 ай болгондон кийин билдим. 11 неделесинде турдум ошо. 11-12 неделе болуп калганда тургам. Анализ тапшырып эметкенде кандай? Анда жакшы эле болчу, бүт баары эле жакшы эле болуп жүрөт. Ошо кровотек эле кеттим ошо декабрда. Эмнеден экен билбей койду, УЗИге түшсөм да. Больницада ошо Кашкардын больницасына улам тартып таппай атышты да, эмнеден кровотек атканын билбейт. Төрөтканада бир нече бала удаа чарчап калган соң 5 январда
ал жерди дезинфекцияга жабуу чечими оорукананын жетекчилиги тарабынан кабыл алынган. Бирок ооруканада ара төрүлгөн балдар болгондуктан 16 январга чейин иштеп турган. Дагы бир эне Толгонай Мелисова 5 январь күнү караколдо көз жарган. Ал 3,5 килограммдык дени сак уулду жарыкка алып келгенин, бирок үйгө чыгып кетерде баланын абалы кескин начарлап кеткенин айтууда. Анан патологиядан башталды, анан ошо түштөрдө эле анан ичи көп баштады. Ашказаны сиңбей атат деди, кислород туташтырышты анан. Что баланын дем алганы эме болуп атат деди, баттан болуп атат. Эмизбей калдым, сүт даже бутылкадан сүт ичпей калды. Бала ошо менен көзүн ачкан жок. 5-күнү түшүп атат тияка. Ошо менен 5 күн питте жатты. Предпоследний ошо чарчап каларга чейинки күнү бүт органдары иштебей калды. Бир гана жүрөгү эле согуп атат деди врач. Эмнеден бул десем, инфекция киргенде кандай болушу мүмкүн, 2 күн 3 күн жакшы эмип эле жанында жатса анан туруп эле бат эле ошондой болуп кетти. Толгонай ымыркайынын өмүрү үчүн дарыгерлер 9 күн күрөшкөнүн айтууда. Ошо менен ошо 14-күнү саат 2:30 бала чарчады. Бала моргко алып кетиптир. Жолдошум барып справка о смерти алып, анан заключениясын окудум. Эмне болду экен деп окусам, ошо двусторонняя пневмония, анан сепсис новорожденного деп жазылып турат. Ошо менен эле анан баланы койдук. Врачтар карабай койду, врачтар да күнөө деп айта албайм, потому что врачтар карап элатты баардыгын. Просто ошакта инфекция бар деп биз аякта жүргөндө ошо көрүп аттык, дезинфекция кылып атышты. Возможно, инфекция балким ошактан жуккандыр, бирок баары бүткөндөн кийин күнөөлүү болду, күнөөлүү тигил деп деле, издеп деле уже смысла нету, я думаю. Дарыгерлер балдардын өмүрүн сактап калууга баардык аракеттер көрүлгөнүн айтууда. Азыр алар текшерүүнүн жыйынтыгын күтүп жатышат. Негизи биринчи күндөрү 3 бала чарчап калды. Анын ичинен экөө өтө жетил элек, салмагы абдан аз, 1 кило 800 граммдык балдар болчу. Андан кийин чарчап калган балдардын азыр төрөт баяндары иликтелип атат. Ичара жана министерстводан текшерүүлөр жүрүп атат. Ошонун негизинде чечим чыкканда анан силерге дагы кошумча маалымат берилет. Бардык клинический протоколдор биздин министерстводан сунушталынган. Ошонун негизинде иштейбиз. Санитардык ахвалыбыз убактысы менен өзүнүн графиги менен текшерилип турат. Биздин коллектив убактысы менен медосмотр өткөрүлүп турат. Ысык көл облустук бириктирилген оорукананын жетекчилиги да төрөтүйүн балдардын өлүмүнө байланыштуу пландуу дезинфекция иштерине жапканын айтууда. Мындай иш-чаралар жылына 1 жолу болуп турары да кошумчаланды. Азыр облустук санэпидем көзөмөл кызматы бул төрөтканадан алган 2 анализдин жыйынтыгын чыгара элек. Бияқта только средний мен младший медперсонал. Мынау жууп тазалап баарын орусуна коюштуруп атабыз. А врачтардын баары ак суда эле, как положено эле иштеп атышат. 5 жылдыр жабыксыңар да? Бүгүн кайра смыв алып кетти, эми результаты чыкса эле ачабыз. Каракол төрөтүйүндө күнүнө 20-30 аял көз жарат. Бул жерге облус боюнча төрөтүү оор патологиясы бар энелер да жиберилет. Азыр кош бойлуулардын баардыгын Ак Суу райондук ооруканасынын төрөт бөлүмү кабыл алып жатат. Анан ушул палатабыз 4 кишиге ылайыктуу. Азыр Караколдун роддому жабылгандыгына байланыштуу биз кошумча кроваттарды киргизип, азыр палаталарда көбүрөөк аялдар жатып атат. Төрөт эми бир убакта көп болуп калат, кээ бир убакта азыраак болуп калат. Кээде толуп калган убакта, кээде временно коридорго жатканга туура болуп калып атат. Өзүбүз дагы көптөн иштегенге туура келип атат. Эми балдарыбыз аман, энелерибиз аман, буюрса аман эсен чыгып атышат. Эмне бул деле убактылуу деп ойлойм эми. Ашып кетсе 20 аялга ылайыкташкан бөлүмдө азыр 40тан ашык эне ымыркайлары менен жатат. Айрымдары коридордо да жатууга аргасыз. Мына азыр учурда киши көбөйгөнүнө байланыштуу облус ооруканага алып келдик, жетишпеген оборудованияны. Облус оорукананын врачтардын баары бизге иштеп атышат. Акушеркалар, акушер-гинекологдун баары келип бизде жардам берип атышат. Бир багыт иштеп атат. Азыркы учурда акыбал туруктуу. Баардыгы азырда жетиштүү. Биз деле жаңылыкка муктажбыз. Албетте бул
40 жыл болды да білесіз да, ел жылда жер жаңы дейді, ел жаңы, жер жылда жер жаңы дейді. Ошол үчүн биз албетте муктаж маселе коюп атабыз. Болочак деген өздөрүнө 1 жыл 2 жыл мурун кам көрүш керек, көтөң текшерилиш керек. Мына бизде азыр ВУИ деген көп болуп атат, аномалия көп болот, анын баарын алдын алыш керек. Текшерип өтүш керек, текшерүүдөнчү. Сырткары жанагы бир компоненти туура тамактануу, туура образда жашоо, ошонун баарын адамдар ошону билиш керек, ошол менен колдонуш керек. Бизде албетте ошол келген кош бойлуу аялдардын бир 80-90% өзүнө сол начар. Сыяк кандай аз кандуулук менен жабыркайт, бөйрөк оорулары бар, жүрөк оорулары бар. Ошонун баарын алдын алыш керек да. Анан баардыгын эле биздин медицина кызматкерлерин мойын жүктөй бербейчи. Эл дагы, ата-энелери дагы коомчулукта ошону түшүнүп, бизге жардам бериш зарыл да. Облустук саламаттык сактоо башкармалыгынын маалыматында Ысык-Көл облусу боюнча 2021 жылдын 9 айында 169 ымыркай чарчап калган. 22 жылдын ушул эле 9 айында 132 баласынан айрылган. Президенттин Ысык-Көлдөгү өкүлүнүн орун басары Айнура Султанбаева төрөтканада балдардын чарчап калгандыгы тууралуу соңку маалымат аларга убагында берилбегенин билдирди. Бул ымыркайлардын эмеси ушундай болуп калды. Бизге уведомление келген жок, биз билген жокпуз. Негизи бизге Минздрав чалып айтты. А негизи күндө биз эртең менен сводка алабыз. Стационардан, роддомдон. Ошо 5-ден баштап берилбей калган болчу. То есть берилди сводка, канча жатат, канча чыкты, канча поступать этти, а мындай өлүм боюнча айтылган жок. Мага өзүмө да мындай эме болуп атат. Ыңгайсыз. Минздравдын комиссиясын күтөбүз чечимин. Алар адистер да. Ушул тапта ымыркайлардын өлүмүнө алып келген жагдайды тийиштүү адистерден турган атайын комиссия иликтеп жатат. Ага акушер-гинекологдор, балдар дарыгерлери жана анестезиологдор кирген. Төрөт үйүнүн директору кызматынан убактылуу четтетилген. Когда умирают дети с одного роддома за очень короткое время, это катастрофа. Өтө кыска убакта бир эле төрөт үйүндө наристелердин чарчап калышы бул катастрофа, трагедия. Чындыгында балдар айы күнүнө жетпей төрөлсө, төрөт маалында жаракат алса, аба жетпей киндигине муунуп калса жана көпчүлүк учурда энеден балага өтүүчү инфекциядан улам чарчап калат. Бул инфекция энеден берилиши мүмкүн же оорукананын өзүндө болушу ыктымал. Бала сепсис болуп кетет. Караколдун төрөт үйүндө болгон окуяны жакшылап карап, анализ алып, текшерүү керек. Азыр чоң комиссия иштеп атат. Ага 40 адис кирди. Алар медициналык жардам көрсөтүүдөгү кемчиликтерди кароодо. Өз кезегинде мамлекет жаңы төрөт үйлөрү менен камсыздашы зарыл болуп турат. Себеби 60-жылдардан бери иштеп келаткан төрөт үйлөрү азыркы калктын санына туура келбейт. Дарыгерлер ашыкча түйшүк, эски жабдыктар менен иштөөгө аргасыз. Биринчи кезекте адистердин толук кандуу иштешине шарт түзүү керек. Алар ошондо балдарды сактап, аларга кам көрүүгө ресурстары да жетип турат. Назначение лекарственных препаратов, оборудование. Караколдо наристелердин өлүмүнө байланышкан окуя интернет айдыңында да чоң талкуу болууда. Анда социалдык тармактарды колдонгон ондогон катталуучулар өз окуясын жазып, нааразылыгын билдирип жатышат. Караколдо ымыркайын жоготкон 6 эне тең милицияга кайрылган жок. Алардын көбү муну өзүнүн өнөкөт оорусу коронавирус жана кош бойлуу кезинде сасык тумоо менен ооруганы менен түшүндүрүүдө. Улуттук эне жана баланы коргоо борборунун маалыматына ылайык 2022 жылы 2151 бала чарчап калган. Ал эми 2021 жылы алардын саны 2404 наристени түзгөн. Өлкөдө ымыркайлардын өлүмүнө себеп болгон негизги факторлор катары кош бойлуулук жана төрөт маалында пайда болгон оорулар, туаса дарттар жана дем алуу органдарынын оорулары турарын министрлик айтып келет. Кундуз Кызылжарова, Давран Игамбердиев, Азаттык, Ысык-Көл облусу.